Транспорт жана жолдор министрлигинин Бишкек Ош жолу боюнча мамлекеттик дирекциясына караштуу бөлүмдөрдө коррупциялык иштер боюнча дирекциянын жетекчиси жана Сосновка Каракөл тоннель бекеттеринин башчылары кармалды. Ушул иш боюнча баш аягы менен канча киши кармалды? Генералдык директор кече 10-июнда барганда аны суракка чакырып камакка алыптыр. Начальник поста Сосновка Д9 Жанысаков 10-июнда кармалыптыр. Начальник поста Каракөл Д30 Кабылбеков 9-июнда кармалыптыр. Операторлар бар. Сосновка Садырбаев дейт, Замирбеков дейт. Аттарын айтпай эле коюңуз, алардын деле үй бүлөлөрү бар да. Жалпысынан 12. Пока тайна да, следствиянын тайнасы болот. Чынын айтсам, ушул өзү божомол менен мамлекетке канча чыгым келтирген? Сот болмайынча биз айта албайбыз. Азыр сот чечим чыгармайынча азыр бүгүнкү күндө бул айтылып атат. 20 миллионго чейин бул ущерб келген мамлекетке. Бир эле пункттан, Жок, общий. Бул бир 2 пункт Сосновка менен Каракөл туурабы? Экөө бирле организацияда, бирле организация көчү. Просто пост Каракөлдө Сосновкада болот. 2 пост туурабы? 2 пост болот, экөөнкү бирле неме. Посттон 20 миллион сом. Ошонтип айтып атышат бүгүнкү күндө. Түшүнүктүү. Бишкек Ош жолунан бир күндө канча оор жүк ташыган автоунаа өтөт? Оор жүк ташыган мен билбейт экенмин санын. Атак 4000ден 5000ге чейин сезонно пикке чыккан 4000ден 5000ге чейин машина өтөт. Канча акча алынат ар бир ушул? Ар бир жүк ташуучу машиналардыкы 120 сомдон 375 сомго чейин болот. Ал эми жеңил машиналардыкы 45 сомдон тарифтери бар. 45 сом. Бул 2001-жылы бекитилген тариф экен. 45 сом, 75 сом, 125 сом, 375 сом и чет элдик машиналарга $5. Ушул 2 пост качан иштеп баштаган? Бул 2000-жылдан баштап иштеп атат. Туннелди бул акча кайсы мөөнөттөн бери алынып атат? Акча бул 2000-жылдан бери алынат. Бул туннелди кармап турганга алынат. Бул туннелди кармап турганга бул акча прямой Минтрансқа түшпөйт. Бул Минфиндин счетуна түшөт. Поэтому биз дагы муну былтыр сунуш кылганбыз. Буну биз алып туруп административный башка органга берсекпи? Биздин жолчулардын бул жумушу эмес. Бул Минтранстын жумушу эмес. Буну башы аутсорсинг көрүш керек, же болсо Минфинге же башка органга түзүп бериш керек депчи. Эми аны сиз азыр айтып атасыз. Жок, былтыр айтканбыз биз бул. Мынтип сунуш кылганбыз. Өзү негизи азыр сиздин эсебиңизде турат, туурабы бул? Ошон үчүн ушул коррупциялык иште министрдин жоопкерчилиги канчалык деп ойлойсуз өзүңүз? Бүгүнкү күндө мен ал жоопкерчилик боюнча аталып, мен болгон орун басармын. Министрге мен андай айтаганга укмум жок. Сиз Минтранстын орун басарысыз. Министрдин орун басармын мен. Министрдин. Министрге мен баа бергенге укмум жок да бүгүн. Бирок Минтрансты иштейсиз да, туурабы? Минтранста мен айтып атам, буну следствиеден кийин сот мунга баа берет депчи. Макул.